Органикалык зат деген эмне? Өсүмдүктөр топуракка тамыр жайып, топурактан алынган азыктарды колдонуп өскөндүктөн өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшү үчүн топуракты түзгөн суу, аба жана топурак бөлүкчөлөрү тең салмактуу болушу керек. Бул өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн топурактын, суунун жана абанын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо менен кыртышты тегиздөө жана тамырдын өсүшүн жакшыртууда роль ойногон органикалык зат. Топурак дыйканчылыктын негизи жана биз топурактын негизин түзгөн органикалык заттар жөнүндө билебиз. Органикалык зат деген эмне? Дыйканчылыкта айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жогорулатуу жана топурактын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн кыртыштын органикалык затын туура сактоо керек. Органикалык заттар топурак таануу илиминде күрөң же кочкул күрөң түстөгү микромолекулалык затты билдирет. Анткени айванаттардын өлүктөрү, өсүмдүктүн бутактары, сабактары, тамырлары жана башка суюктуктар топуракка сиңип калганда, ал суюктуктар ар кандай микроорганизмдер тарабынан ажыратылып синтез. Ошентип топуракта ар кандай микроорганизмдер жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн калдыктарын тамак аш үчүн колдонуп, аларды майда калдыктарга айландырышат. Ошентип баштапкы формасы жоголуп, топуракты уруктандырып, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө өбөлгө түзгөн өтө кичинекей көлөмдөгү ар кандай заттар пайда болот.